Өлкөдө бүгүн расмий түрдө ачылып жаткан объектилердин катарында Ысык-Көл районунун билим берүү мекемелери да бар. Чолпон Ата шаарында жана райондун бир катар айылдарында бала бакчалар, мектеп ачылды. Бул билим уялары бардык шартка жооп берип, балдардын коопсуз жана ыңгайлуу шартта билим алуусуна өбөлгө түзөт. 5000ден ашуун калкы бар Темир айылында буга чейин бала бакча жок болгондуктан тургундар балдарын коңшу айылдарга алып барышчу. Эми бул көйгөй толук чечилип, жаңы курулган Балажан аталышындагы заманбап бала бакча ачылды. Ал эми Григорьев айылындагы Медер бала бакчасы 140 орунга ылайыкталган. Алты социалдык объекттер ачылды. Бүгүн дагы кош майрам болуп атат. Темир айылында көп жылдан бери бала бакча жок болчу. Бала бакча балдарды Григорьевкага апарчы, Комсомолго апарчы. Биздин Темир айылынын тургундарына бул кыйынчылык жаратып аткан. Муну бүгүн ошон үчүн элдерибиздин маанайы ачык, жарык болуп бүгүн кубанычта. Ачылып жаткан социалдык объекттер аймактардын өнүгүүсүнө, элдин жашоо шартын жакшыртууга багытталган. Айрыкча бала бакчалардын жана мектептердин ачылышы келечек муунга кам көрүүнүн маанилүү кадамы. Бүгүн абдан кубанычтуу күн болуп атат биздин айылда. Ушу 120лык бала бакча салынды. Келечекте ушул бала бакчада эл керегине жараган эр азаматтар чоңоюшсун, тарбиялансын. Жаркыраган садикке келип, садиктин ачылышы болуп атат. Ошо ачылышта жүрөбүз. Абдан кубанычтабыз. Ушундай аябай жакшынакай заманбап бала бакчасы салыныптыр. Ушу жерге неберемди алып келгениме сүйүнүп отурам. Кудайым буйрса ушу неберем ушу жерден өнүп өссүн. Ысык-Көл районунда жалпысынан 6 курулуш аяктап ишке берилди. Алардын ичинен 4-ü бала бакчалар. Жаңы ачылган бала бакчалар айыл тургундарынын кубанычын арттырып, балдардын келечегине болгон ишенимди бекемдейт. Биз бул бала бакчанын курулушун абдан көптөн күткөнбүз. Ошол күнүбүз бүгүн келди. Буйрса ушул бала бакчабыздан татыктуу келечекке салымы тийген эр азаматтар, уул кыздар чоңоет деп ишенемин. Аймактарда социалдык объекттердин курулушу бул элдин жашоо сапатын жакшыртууга багытталган ыраттуу мамлекеттик саясаттын жыйынтыгы. Бүгүн пайдаланууга берилген бала бакчалар, мектеп жана саламаттык сактоо мекемеси миңдеген тургундардын көптөн берки муктаждыгын чечип, кеңири мүмкүнчүлүктөрдү ачат. Ушундай маанилүү объекттердин ишке берилиши менен Ысык-Көл районунун социалдык инфраструктурасы дагы бир баскычка көтөрүлүп, аймактын өнүгүүсүнө жаңы дем кошулду. Асел Тилек кызы, Айбек Жумашев, Ысык-Көл жаңылыктары үчүн Ысык-Көл районунан.